Саламатсыңарбы 5 класстын окуучулары, биз кыргыз адабияты сабагын баштадык. Бүгүнкү сабакка даяр болгон болсоңор, анда жакшылап көңүл бурабыз. Жомок деген эмне? Жомок өзеки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз формасында да болот. Фольклористика илиминин тажрыйбасына таянып жана өздүк материалдарга жараша кыргыз жомоктору төмөндүкүдөй классификацияланган. Айбанаттар жөнүндөгү жомоктор, кереметтүү жомоктор, турмуштук жомоктор. Жөө жомок деген эмне? Сүрөттөлгөн окуялары өтө татаал эмес, элдин ой кыялынан жаралган чыгармалар жөө жомоктор деп аталат. Жомоктор жана жөө жомоктор кыргыз фольклорунда эпикалык топко кирет. Урматтуу окуучулар, дептериңерге бүгүнкү числону жазып, жомок деген эмне, жөө жомок деген эмне, конспект жазып алабыз. Экранда көрүнүп турган жомок жана жөө жомок жөнүндө жазылгандарды дептериңерге көчүрүп жазгыла. Бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр, сөздүк дептерибизди ачып, жаңы сөздөрдү көчүрүп жазабыз. Кан көтөрүп алгыла. Кайталайбыз жаңы сөздөрдү. Кан көтөрүп алгыла. Эл көнгөн жок. Эл көнгөн жок. 3 күнгө чейин тамак ичпей, канатын какпай жатты. Элди жыйып. Эл жактап. Себебин түшүнө албай. Жаңы сөздөрдү жаттап, кайталап түшүнүп алгыла. Бүгүн биз силер менен акылдуу кыз деген жомокту окуйбуз. Окуу китебиңердин 11 бетин ачкыла. 1 бөлүм кан эмнеге ыйлады. Келгиле жомокту чогуу окуйбуз. Бир заманда Сарыбай деген адам 40 жыл кан болуптур. Күндөрдүн биринде элин чогултуп, 40 жыл кан болдум, көрөр күнүмдү көрдүм, ичер суумду ичтим. Өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Менде аласаңар болсо айткыла, көзүмдүн тирүүсүндө берип кутулайын. Көзүм өткөндөн кийин баарыңар чогулуп ичиңерден бирөөнү кан көтөрүп алгыла деди. Эли: жок, сиз өзүңүз коюп кетиңиз. Сиз бизге 40 жыл кан болдуңуз, сиздин сөзүңүздү угабыз дешти. Сарыбай кан: жок, өлүүнүн сөзүн тирүү сыйлабайт дептир. Мен өлгөндөн кийин сөзүм дагы өлөт деди. Эл көнгөн жок. Канды өзүңүз көтөрүп кетсеңиз экен деп чуулдап туруп алышты. Ошондо Сарыбай кан: менин 11 жыл жолдош болгон ак шумкарым бар. Мен өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин тамак жебей, канатын какпай жатат. 4-күнү күнү элди жыйып, шумкарга тамак берип учурсаңар, ал бирөөгө конот. Ошол адамды кандыкка көтөргүлө. Себеби менин артымда бала калган жок деди. Арадан көп күн өтпөй Сарыбай кан өлдү. Акшумкар айткандай 3 күнгө чейин жем жебей, канат какпай аза күтүп жатты. Эли чогулуп 4-күнү күнү Акшумкарга жем берип учурушту. Акшумкар элди айланып жүрүп акыры бир койчуга конду. Айрымдары койчуну кандыкка көтөрбөйбүз деп чыргылышты. Айылдын аксакалдары Сарыбайдын тирүүсүндө убадабызды берип айтканыңызды орундатабыз деп ишендиргенбиз. Акшумкар койчуга конду. Койчуну кандыкка көтөрөбүз дешти. Аксакалдардын сөзүн эл жактап, койчуну кандыкка көтөрүшүп, Акшумкарды канга беришти. Койчу адилдик менен эл сураган түзүк кан болду. Колунда жок кембагал кишилерге мал бөлүп берип, казынадагы кийимдерден таратып берип турду. Бирок кан ар жума сайын казынага кирип, ыйлап чыкчу. Эл мунун себебин түшүнө албай бир күнү: "Каным, казынага эмне үчүн кирип ыйлап чыгасыз?" деп сурап калышты. Ошондо кан: "Казынада көп дүнүйө бар. Суй салган түлкү ичиктер, жыйылган атлас шайы бар, алтын, күмүш баары бар. Ошонун ичинде менин койчу убагымда кийген колго алгыс жыртык жамачылуу эски кийимим да бар. Мен ошону көрүп ыйлап жүрөмүн" деди. Эли: "Баракелде кан, али ошонуңузду унутпай жүргөнүңүзгө рахмат" дешти. Кан бир топ жылдарга чейин эл сурап турду. Бирок аял алган жок. Байлардын, чоң кандардын кыздарын көңүлүнө жактырган жок.
Эли канга келип: сиздин бойдок жүргөнүңүз жакшы болбойт, артыңызда ордуңузду басар бала калсын. Бала калбаган Сарыбай канды көрбөдүкпү дешти. Кан бул сөзгө көнгөн жок. Эли кандын оюна койгон жок. Мына урматтуу окуучум, акылдуу кыз жомогунун 1-бөлүмүн соңуна чыгардык. Биз жогоруда окуган 1-бөлүм боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергилечи. Кан элине эмне деп кайрылды? Эл анын сөзүн кандай кабыл алышты? Кандын ак шумкары кандай милдет аткармак? Жана ал аткардыбы? Койчу кандай кан болду? Эл канга эмне деп айтышты? Суроолорго жооп берген болсоңор азаматсыңар, эгерде жооп бере албасаңар, дагы бир жолу жомоктун 1-бөлүмүн окуп чыгасыңар. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Жомоктун 2-бөлүмүн кийинки сабакта улантабыз. Кийинки сабакка чейин сак саламат тынч аман тургула.